Бул жерге 1,5 миңге жакын студент окуучулар тартылган. Норуз 2019 элдик майрамына дал ушул жерде учурда кызуу даярдык жүрүүдө. 21 март күнү шаар тургундары үчүн борбордук аянтта маданий иш-чаралар өтмөкчү. Норуз майрамы быйыл өзгөчө шаң менен өткөнү турат. Анткени атайын борбор калаадан режиссер чакыртылып, Норуз 2019 элдик майрамына кызуу даярдык жүрүүдө. Майрамдык оюн зоого 1,5 миңге жакын студент тартылган. Алар улуттук музыканын үнү жаңырганда ар кандай образда бийлеп турушат. Аянтка атайын концерттик сахна коюлат. 2 боз үй тигилип, 6 бакан орнотулат. Ошондой эле сахна гүлдөп жаткан өрүк шактары менен курчалып көркөмдөлөт. Саат 10:00-дө фанфар жаңырып, шаңдуу музыканын коштоосунда өрүк, алча бутактарын кармаган студенттер арт үстөгү костюмдары менен кадимки талааны элестетип турат. Ал эми театр кызматкерлери Куттуу Норуз аталышында театрлаштырылган оюн зоог көрсөтүшөт. Эстрада жылдыздары да шаар тургундарына жагымдуу маанай тартуулашат. Жаңылануунун бир театралдык көрсөтүүсүн тартуулаганда ошонун баары сахнада болуп атат. Андан сырткары сахнада артисттер ойноп бүткөндөн кийин бийчилер менен чогуу, андан сырткары бул театралдык жарым сааттык көрсөтүү бүткөндөн кийин атайы өзүнчө концерттик программа тартууланат. Негизинен мына ушул быйыл ушул Ноорузду элге майрамдык маанайды жакшы тартуулоо менен бирге кийинки ушул быйылкы биздин Ош шаарында өтө турган Түрксойдун көп иш-чаралары ушуну менен уланып кетмекчи да. Андан соң Айыл чарба техникумунун аянтынан баштап балдар музыкалык мектебине чейин кол өнөрчүлөрдүн, улуттук тамак аштардын жана көктөм гүл жаңы көчөттөрдүн көргөзмө жарманкеси, улуттук спорттун түрлөрү боюнча мелдештер уюштурулат. Мындан сырткары Алымбек Татка этнографиялык комплексинде Ош шаарынын мэриясынын Сулаймантоо муниципалдык аймактык башкармалыгы жана Ош мамлекеттик университети тарабынан элдик каада салтка ылайык уюштурулган майрамдык иш-чара болот. Ал эми биздин негизги 1,5 саат, андан кийин 1 саатка арналган жарманкелерди көрүү аяктагандан соң ошо 7 аймактык башкармалыктарда бул шаардын бардык скверлеринде уюштурулуп жатат. Жерлерде борбордук аянтка келе албаган шаар тургундары үчүн атайын концерт программа жана сый тамактар уюштурулган. Ал жерге келип конок болуп, бала чака менен келип көңүл ачып кетсеңиздер болот. Мындан сырткары биздин театрларда, ошондой эле кинотеатрларда атайын программаларда айтылып жатат. Чоң Бишкектен чакырылган белгилүү жылдыздардын катышуусундагы концерттер уюштурулган. Кечинде ал жактарга барып көңүл ачсаңыздар болот. Ал эми шаардын башка бөлүктөрүндө да Норуз майрамынын урматына концерттик программалар болуп, сүмөлүк кайнатылат. Фироза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.